Мен биринчи суроом Улуттук банкка. Сомдун курсун кандай болот келечекте? Айтып бериңизчи, жакынкы арада. Урматтуу Абдувахап Мамат Расулович, өзүңүздөр билгендей, биздин өлкөбүздө өзгөрүп турчу курс режими колдонуп келатат 90-жылдан баштап. Кечээ күнү бирдала эле волатилдик байкалды. Улуттук банк интервенция менен чыкты. 85 чейин жеткен учурлар болду кечээ күнү. Азыркы убакта мен рынокто карасам 82-83 кайра түшүп атат. Азыркы күндө биздин улуттук банкта резервтерибиз 2 миллиард 250 миллион долларыбыз бар. Бул жакшы көрсөткүч деп эсептелет. Анткени 4,5 айлык импортты камтыйт. Биз мындай кескин өзгөрүүлөргө жол бербейбиз, керек болсо. Жакынкы арада курс кандай деңгээлде кармалышы мүмкүн? Ошону айтып коюңузчу, так кыска. Өзгөрүп турчу курс режимин колдонгондуктан биз эми болжол кандай? Болжолду бере албайбыз да. Айта албайсыз, сомдун курсу кандай болоорун айта албайсыз. Бирок кескин өзгөрүүлөргө жол берилбейт. Экинчи суроо, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, кечээ Алтынбек Турдубаевич айтты эле, Россия менен сүйлөшүп, нефть арзандады, Кыргызстанда арзандата аласызбы деп. Ошо кандай жооп бересиз? Эми ал келишим менен сүйлөшүү менен чечилчү маселе. Муну коебуз бирок. Дүйнө жүзүндө арзандап атса, бизде кандай арзандабай калабы да, бүчөсө? Ал эми индикативдик план деп эки өкмөттүн ичиндеги келишим менен кол коюлган да. Аны эми азыркы кырдаалга жараша сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Аракет кылабыз ошол. Канча убакытта чечилет бул? Мен ойлойм, эми жакынкы арада коебуз. Бир айдын убагында, бир айдын ичинде мындай жообун алабыз да, кандай болот. Кандай арзандайт же ордунда калат. Эң башкысы бизге кымбаттабайт. Эми ал түшүнүктүү, дүйнө жүзүндө арзандап атса, анан бизде кымбаттабай беле? И так түшүнүктүү кымбаттабаганчы, арзандашы кандай болот? Аны карайлык. Канча убакыт карайсыз? Бир айдын ичинде. Экинчи суроо, сиз азыр айтып кеттиңиз өзүңүздүн докладыңызда, эл бизге өтө жакшы баа берип атат деп. Бирок биз элден ошо бааны укпай атабыз да. Силер каяктан угуп атасыңар ошондой? Эми элдин баарын 100% колдоп атат десек, өзүбүздү алдайбыз да. Анан ал жерде бир эл аралык институттар бар, бизде стат комитет бар, официалдуу институттар бар да, ошолордун айтканына жараша, алардын өзүнүн методикасы бар, кандай кылып сурамжылоо жүргүзөт, кандай кылып ошого баа берет, биз ошо менен иштейбиз да. Бул эми акыркы убакта мына ишкерлерден Кыргызстанда ишкерлерге басым жасалып чыгып кетүүгө аргасыз болуп атабыз. Репрессиялык методдор башталды деген сөздөр көбөйүп атат. Ошо боюнча маалыматыңыздар барбы, жокпу? Бул жерде мындай болушу мүмкүн да, бизде азыр күрөш контрабанда менен, контрафакт менен, көмүскө менен күрөш жүрүп атат. Анан менин оюм боюнча, ошо көмүскөдө жүргөндөрдүн көбү акчалуу. Бизнеси чоң. Ошолор эми жанагыдай ар кандай маалыматтар таратып атат. Эгерде жанагыдай бар басым жасап атса, кыйнап атса, айтышсын, баарыбызга айтсын, биз ошого чара көрөлү. Менин оюм боюнча, бизде жана 24% көмүскө, ошол жанагы чоң бизнестер барлардын ичинде. Алар болсо, кээ бир учурлар саясатка да таасир тийген адамдар да, ошолор жазап атат. Кээ биринин телевидениясы барлар жазап атат ошону. Аны жөнөкөй ишкерлер да айтып атат. Силердин андай фактылар болсо, биз жооп берели, чара көрөлү. Андайлар болуп аткан болсо. Андайлар чыгып атпайбы массалык маалымат каражаттарына? Эч кандай эле контрагы кабай таза бизнес кылган адамдар эле айтып атпайбы ошентипчи? Анан негизи эле мына азыр буга чейин айтып кетти, оор кыйынчылыктар келип атат. Мына сиздер өзүңөр айтып атасыздар, 20-24 миллиард акча түшпөй калышы мүмкүн деп. Толтура жумуш орундар токтойт, жумушсуздар көбөйөт, Россияга кете албайт, Казакстанга кете албайт. Эмне менен алек болушат алар? Анда кылмыштуулук башталат. Ошого даярсыңарбы ошого? Даярданып атабыз эми аны. Бул эми бардык мамлекетте ошондой болуп атат да. Эми бардык мамлекетте болуп атат деп отура бербеш керек да. Россия, Кыргыз өнүктүрүү фондунда акча турат. Тез арада эң жөнөкөй, эң төмөнкү пайызда бергиле жаңы жумуш орундарын ачсын. Эми биз карап атабыз деп канча убакыт карайсыңар? Убакыт азыр бир күн дагы кымбат да азырчы. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем, экономикалык жактан буга чейин деле силер күчтүү болгон эмессиңер, азыр эми болуп кетишиңер кыйын, бирок ошол ишкерлерди күчтүү өлкөдөгү күчтүү адамдарды чакырып кеңешип, чечимдерди чыгарып, бир күн болсо эми эрте аткарыш керек ошолорду. Рахмат, мен да сизди чакырам ошого сунуш берсеңиз.
Сунуш беребиз, берип атабыз да ошону укпай атпайбы адамдарыңар. Бир мыйзам берсек, мына 1 жылдан бери бир ошо корутунду бере албайт. Мына сиз же ачык асманды колдоо дедиңиз, баарыбыз колдодук, туура дедик, туурабы? Туура эмес жакты колдобойбуз да. Эгер сунушуңуз болсо айтыңыз. Ана мындай уктук, көрдүк деген сөздөр менен айтыш мен туура эмес болуп калат го деп ойлойм. Сунуш берип эле келет да азырдай. Ошону айткарбай атпайбы өзүңүз кол алыңыз. Керек болсо сиз айткан нерсеге каршы чечим чыгаргандар бар жаныңызда отургандарчы. Дагы эметелик талкуулайлы. Мен сизди колдойм эгер туура сунуш болсо.